Кутмандуу күнүңүз менен бизге келип алыстан тартып Кыргызстандан ушул студиябызга келип бергениңиз үчүн Кудайга терең ыраазычылык айтабыз. Сизге да рахмат. Бизде өзүңүз көргөндөй көптөгөн бүгүнкү күндө ишенгендердин саны өсүп баратат. Кудайга рахмат. Анан ошол менен катар баардыгына эле ыйык жазуунун баардыгы түшүнө беришпейт экен. Анан сырттагы адамдардан дагы, көрүүчүлөрдөн дагы азыр интернет айдыңында көптөгөн ушундай маалыматтар, көптөгөн сайттар болуп атат. Кудайга болгон кызматтын өсүшү, ошол аркылуу да жакшы кабар тараталы деп. Ошондой эле бизден бир канча телегөрүүчүлөрдөн, бир туугандардын арасынан аябагында актуалдуу курч суроолор берилген. Эми ошол суроолорго жанагы жетекчинин жооп берүүсүн талап кылышат экен. Билбегендиктен улам. Биздин бир көрүүчүбүз мындай суроо береткен. Ыйса оң жагыңа чапканга сол жагыңды да тосуп бер. Бул ыйык жазууда жазылган го. Эгер мени кимдир бирөө чындап эле бетиме чапса, мен ага жообун бербей туруп беришим керекпи? Кандай түшүнсө болот ушул жерде? Чоң рахмат. Бул тууралуу ыйык жазууда мен окуп бергим келет. Кудайдын сөзүндө Матайдын жакшы кабарда 5-бөлүмдө 38 аятта бул кененирээк айтылат. Мен окуп берейин мүмкүн болсо. Силер көзгө көз, тишке тиш деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын. Жамандык кылган адам менен каршылашпа. Оң жагыңа чапкан адамга сол жагыңды да тосуп бер. Сени менен соттошуп, көйнөгүңдү алгысы келген адамга сырт кийимиңди да бер. Сени өзү менен бирге 1 чакырым жол жүрүүгө мажбурлаган адам менен 2 чакырым жол жүр. Таң калыштуу. Эгер Иса Машаяк жер бетинде башкача мыйзам алып келгендей да, өзгөчө. Мурдакы адамдар көзгө көз. Эгерде сени көзгө соксо бирөө, сен аны көзгө согушуң керек болчу дегендей болчу да. Иса айтып атат, мен андан да жогорку мыйзамды берем дейт да. Бир жолу мындай бир окуя болгон экен. Бир адамдарга тоноп кетишет. Тоноп акчасын алып, чөнтөгүндө акчаларын тоноп, анан качып бара чыкканда, тиги адам чөнтөктөрүн карап туруп, "Ой, токтогулачы" деп айткен да. Анан тигилер келип, "Эмне болду?" десе, "Чөнтөгүмдө дагы бир тыйындар калып калыптыр, эмне керек?" дейт. Анан тиги адамдар ойлоно баштайт да. "Эмнеге сен антип атасың?" деп сурай беришет. Тиги адам айтат, "Бул меники эмес, бул Кудайдыкы" депчи. Анан тиги адамдар ойлонуп кетип, "Кудайдыкы болсо мен анда" деп бүт акчасын бериптир да, "Биз Кудайдыкын урдагыбыз келбейт" депчи. Ошол сыяктуу эле баягы артыгы менен кылуу бул Кудайдын Иса Теңирдин мыйзамы экен да. Эгерде сен оң жакка чапса, сен дагы чыда дегени билдирет экен да. Жоксо жанагы 1 чакырым бар деген жерге 2 чакырым бар дейт да. Мурдакы ошо Рим империянын учурунда ар бир аскер мындай бир милдеттүү экен да. Кетип баратканда эле ар бир адамды каалаган адамды токтотуп, жүгүн көтөртүп койгонго мүмкүнчүлүгү болчу экен. Анан ар бир адам, ар бир ушул атуу макул болчу экен сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө. Ал 1 чакырым бар десе 1 чакырым барчу экен да. Бирок 1 чакырым баргандан кийин болду, 2 чакырым барууга эч ким мажбурлачу эмес экен. Бирок Иса айтып атат, эгер сен 1 чакырым бар десе, сен 2 чакырым барып кой дейт да. Качан ошол солдат, ошол аскер 1 чакырым алып бар деп мажбурлагандан кийин ал адам 1 чакырым барып туруп, "Кел, мен сага дагы 2 чакырымга чейин алып барышайын" десе, тиги адамдын жүрөгүнө өзгөчө ойгонуу болмок да, таң калмак да, "Эмнеге сен мага мынтип атасың" депчи. Ошону тиги адам айтып бермек. Исанын мыйзамы ушундай деп. Ошол себептен бул жерден дагы эгерде бир оң жагыңа чапса, дем дагы да көп чыда. Бул Кудайдын мыйзамын аткарган болосуң деген билдирген да. Кудайга таң. Чындап эле бул суроонун мурда дагы түшүнүү кыйын болду эле. Чындап эле бүгүнкү учурда ишенгендердин арасында агрессивдүү эмоция калтырган болот эмеспи? Кудайым ар бириңиздерге жардам берсин. Биздин каналыбызга катталып, дагы суроолорду берип, анан жашооңуздарда Исаны күнүмдүк жашооңуздарда аралаштырып, ага ыраазычылык айтыңыздар. Чоң рахмат келип бергениңизге.